Assalamu алейкум туугандар. Ушул видео менен бошча бөлүшүп коюңуздар. Башка группаларга, досторго. Кайрылуумдун себеби кайрылуум ушул биздин өкмөт башчыларга, депутаттарга, эл өкүлдөрүнө. Ушулар эл өкүлдөрү деп саналат. Бардык эл казиного каршы болуп атса, кантип ошол эл өкүлдөрүнүн казиного макулдуулук ошо расмий түрдө мыйзам өтүп кетти да. Таң каласың. Эмне үчүн анда эл өкүлдөрү болуп саналат да? Элдин баары ошого каршы болуп атсачы. Анча-мынча саналуу адамдар албетте макул, каршы эмес. Эмнеге? Анткени алар өз чөнтөгүн ойлоп атышат. Анан Садыр Жапаров, сизге ишенип атканбыз биз, дагы эле ишенебиз. Кудай буйрса, ушул чечимиңиз, ушул сүйлөп аткан мен адалыраак деп ойлойм. Казино адалыраак болуш керек эми мен аткан сөздөрүңүз бул балким тегерекчеттеги сизди алдап аткан ушу инсандар, балким ошолор айттырып атабы, балким шайтан азгырып атабы, ушуну тообо кылып, жана депутат Куранды ачып алып, мына Куранда мынтип айтып атпайбы, пайда деп атпайбы. Сенден арак жана кумар оюндар тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал өкөндө чоң күнөө бар. Бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар деп турбайбы? Пожалуйста. Бул маселени негизи колдош керек. Даже керек болса и последнее, даже думаю, надо легализовать не только казино. Марихуана надо легализовать уже пора. Ал эч качан пайда эмес. Сиз ошо алымдар менен кеңешип туруп сүйлөшүүңүз керек болчу. Же болбосо ошол аяттын тафсирин окушуңуз керек болчу. Куранда Кудай таалам Майда сүрөсүнүн 90-91 аятында бул акыркы ошол такыр эле кескин түрдө запрет болуп, болбойт, арам деп келген да. Сиз ага чейинки аяттарды окуп алып, ошол ар кайсысын айтып атасыз да. Бул андай эмес. Тоба болуңуздар. Куранда Кудай таалам айткан, ар бир жан өлүм даамын татат деп. Бардыгыбыз өлөбүз. Силерге окшогон, силерден да кыйын дүйнөнү дүңгүрөткөн, титиреткен падышалар да өлгөн. Ошо баарыбыз Кудайдын астына барганда жооп беребиз. Ошон үчүн ушул тоба кылып, ушундай жаман иштерден алыс бололу. Жана ушул эл өкүлдөр, депутаттар аз булда бүт далили менен бардыгынын астына видеолор чыгып кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Айда мен, бастым карабай тургандай. Ё, Эрлан Кукулов жаман шустрыйсың, камералар тартып отпой, карачы. Ладно, бастым. Блин, могу бурутчаны көрүп калбадым мен. Ким эле бул вообще? Эрлан Кукулов жана башкалар билбейбиз, балким каршы деп басып аткансыздар. Бирок отуруп алып, башка жаныңызда отурган депутаттын эле кнопкаларын баскылап атасыңар. Бул кандай иш? Бул силерге биз ишенип, ушундай бир жакшы ниетибиз менен шайлап, ушундай бир жакшы келечек үчүн иштеп берет деп атсак, ошо артынан кетип аткандай көрүнүп атасыздар да. Ошон үчүн Кудай буйрса, эсиңер барда этегиңерди жыйып, бизде кыргызда жакшы сөздөр, жакшы кептер айтылат. Анан жана эскерте турган нерсе, канча ушу депутаттар, канча президенттер, канча өкмөт башчылары ошо туура эмес иш алып барышып, биздин мамлекеттен кубаланып, башка жерлерде жашап жүрүшөт. Сиздер дагы ошолордун жолун жолдоп, ошондой болуп калбаңыздар. Бул бат эле кетчү нерсе. Бүгүн бар, эртең жок. Болуп калбаңыздар. Ошон үчүн сиздерге кайрылуум. Канча адам кайрылып атат, канча адамдын ушул көз жашы ийин көрүп атасыздар. Ушунун баарын көрүп туруп, канча сиздер ушак жакта депутаттар жакшы эле нерселерди айтып атат го. Ушу иман жолунда жүргөн депутаттар. Адахан Мадумаров деле мына азыр видеобузду көрсөтөбүз. Абыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып дейт. Биздин ата-бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар ойыны бар беле? Ата-бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле? Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Ошон үчүн ойлонуңуздар, жана айткандай эсиңер барда этеңер жыйгыла. Мен ошол негизи бир негатив нерселерди киргизим келген эмес, негатив жөнүндө сүйлөгүм келген эмес. Бирок айла жок. Ошон үчүн сиздерден суранабыз, туура иш жүргүзүңүздөр, жана туура чечим чыгарыңыздар. Ошон үчүн келиңиздер бардыгыздардан суранычы, ынтымакта
жакшы ой менен, жакшы акыл менен, акыл калчап, ойлонуп, ой жүгүртүп, ошо өзүбүздүн жакшы акыл насааттарыбызды ушул өкмөттөгүлөргө жакшынакай жеткизип, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн аракетинде бололу. Анан ушул келиңиздер, ушу келечек үчүн, ушу биздин өзүбүздүн Кудай буйрса келаткан жаш муундар үчүн, бала чакабыз үчүн, небере чөбөрөлөр үчүн Кудай сактасын, ошолор ушул бир азарттык оюндардын бир кулдары болуп калышпасын ошолор. Ким билет? Ушул азыр унчукпай койдук, азыр ошого бир макулдук болуп койдук, макул деп кол коюп койдук, бирок Кудай сактасын, ошол жака биздин урпактарыбыздан эле бирөө барып туруп мындай иштерге сайылып калаарына эч ким гарантия бере албайт. Биринчиден, ошон үчүн Кудай Таалам жөн жеринен арам кылган жок да. Кудай Таалам арам кылган нерсенин баардыгында, значит, адам үчүн зыян бар да. Ошон үчүн ушул баягы серьезно карайлы ушул ишти. Туура түшүнөт деп, туура ушуну жеткизет деп ишенебиз.